Азыркы кыргыз милициясына ишенесизби, ишенбейсизби? Жок. Ишенбейсизби? Эмнеге? Эмне себептен ишенбейсиз? Пулу барды карайт, пулу жокты карабайт алар. Ишенем 70-80%. 80%. О. Мурунга караганда жакшы го бир аз. Эмнеси менен? Эмнеси менен тартип маселеси, мурунга караганда күч структурасы кыйла жакшырып баратат. Президентибиздин жакшы демилгеси болуп атат. Жакшы мурунга караганда. Салыштырмалуу мына ЖМ келгенден кийинки азыркы иштеп аткандар бир аз кичине өзгөргөндөй сезилип келет. А так мурунку эми дагы мурунку иштегендер дагы ошондой эле ойдон калган да. Алар болбосо жашоо жок болот да. Азыр эмнелер бүт жаңжалдын баары, уурулардын баары ошо милициялар баспаса жашоо кыйын азыр. Кудайга ишенем мен, жок милицияга эмес. Не деп жооп берсем болот эми милицияларга ишенип деле болбойт азыркы күндө. Анткени бизде коррупция до сих пор жоюла элек да. Кимдин акчасы күчтөсө ошого ооп кете берет да милициялар. Ошон үчүн мен милицияларга ишене албайм. Жакшы деле бар, жаман деле бар арасында. Демек, Ишенүү деле болот аларга. ишенесиз. Ооба. Жартылай ишенебиз. Толук эмес. Толук эмес дегенде азыр биз ушул айылда жашайбыз. Айылдын элдеринен болобуз, Өзгөн районуна карашы. Азыркы милициялар эми жакшы. Жакшысы бар, сал немере иштебегендер бар да. Эми азыр закондорубуз бардыгы закон боюнча болуп, азыр ишеничтүү болуп калды го кыргыз милициясына делечи. Ишенесиз. Эми 50 на 50 дейт го. Ошондой да. Ишенбейм. Эмнеге? Бар коррупция. Милициясына кээде ишенебиз, кээде ишенбей кетебиз. Эмнеге? Кээде жакшы иштешет, кээде нахальный иштеп коюшу да мүмкүн алар. Кээде ишенип кетебиз, кээде ишенбей кетебиз. Демек ошондой ишенесиз, ишенбейсизби? Ишенем, ишенбейм. Ишенсе да болот, ишенбесе да болот эми. Ар кандай бар да. Ишенем. Коррупция милициядан башталат. Мен бир айтып коеюн. Коррупция дегенин жөнөкөй гражданин барып туруп арыз жазса, карабай коюшу мүмкүн. Бирок ишеним 50%, нары бир ишеним, 50% ишенем да, 50% ишенбей коет.